Аны içi жатат мына агып мына. Тряпкаңар жатат, простыналар жатат. Кудай урган эмелер экенсиңер го бу жашагандар. Мына карачы, ненин бардыгы жатат мынанын ичинде мына. Тряпка жатат, ананда марили жатат, ананда простына жатат. Берки көчкө койгон баары жогу жатат билет мына жерде. Соğuk жетатын üstüne bırakın, hiç bağ olur. Үйдөргө бүт су керек. Сіздерден учурдан пайдаланып, кече жакындагы Караколдогу чатырынан суу аккан үйгө дагы токтоло кетейин. Урматтуу туугандар, үйлөрдү таза пайдалангыла. Бала чакаңар менен үйдүн чатырына чыккыла, селфи кыласыңарбы, кошуналар менен чатырда олтуруп алып, пиво ичесиңерби, арак ичесиңерби, мейли, бирок памперс жана башка таштандыларыңарды чатырдын үстүнө таштап кетпегиле. Таштаган памперстер менен башка таштандылар суу кетчү трубаларга тыгылып, суу ылдый кетпей, мына үйдүн төбөсүнөн кирген. Бул ошол Караколдогу болгон окуя. Аны блогерлер дейбизби, оппозиция дейбизби, ойда дүңгүрөтүштү да. Кудай берип салды аларга. Конфуцийдин бир жакшы сөзү бар. Ал мындай дейт: ишти билген жасайт дейт. Аз билген акылды үйрөтөт дейт. Ишти билбеген сындайт, колунан келбегендер ката издешет дейт. Мына карагылачы кандай таамай айткан. Бүгүн биз мына ошол Конфуцийдин сөзүнө дал келген мезгилде жашап жатабыз. Кемчиликтер бар, жок дебейбиз. Баары жипке тизгенде эмес, иштебеген жерде кемчилик болбойт. Бирок көч кара-кара түзөлөт да негизи. 30 жылдан бери мамлекет биз эч нерсе салган эмеспиз. Жеке мамлекет өзү. 5 жылдан бери мына салып баштадык. Жолдорду, бийик кабат үйлөр жана башка ушул сыяктууларды мурда чет өлкөлүктөргө салдырып туруп, ортодон 15-20% жешчү. Бул эч кимге жашыруун эмес. Мына ушул жерде отурган жашка, бир топ жашка келип калгандар жакшы билебиз муну. Азыр мамлекетибиз өзү куруп, курулушчуларыбыз тажрыйба топтоп жатышат. Ушул жерден дагы бир көйгөйлүү маселени айта кетейин сиздерге, айрыкча айымдарга тиешелүү. Жер тамдарда жашап жүрүп, бийик кабат үйлөргө келгенде, мына эми азыр киресиздер, жер тамда жашап жүргөндөр. Көпчүлүгүңөр даараткананы таза колдонушту билбей, памперстерден баштап башка нерселердин бардыгын унитазга салып жиберет экенсиңер. Унитазга памперсти жана башка нерселерди эмес, даже керек болсо ошо даарат кагаздарды салбаш керек да. Алар сууга эрип кетпейт, канализациянын түтүктөрүнө тыгылып калып, мына канализациялар ташып аткан учурлар дагы көп. Дааратканда кандай гана нерсе колдонбосоңор дагы пакетке салып коюп, тыштагы таштанды челекке ташташыңар керек. Бийик кабат үйлөрдөгү дааратканалар чоң кичинеге гана олтуруш үчүн гана колдонулат. Ошону билип алгылачы. Мен муну мынча майдаланбасам болот эле, бирок айла жок, айтышка туура келип атат. Мен Караколдогу маалыматты көрөр замат дароо териштирүүгө алдым. Видео, фото фактыларды көргөндөн кийин анан тынчып олтуруп калдым. Видеодо эмнелер гана жок эмес да. Мен ошол күнү видеону соцсетке чыгарып коеюн дедим, мына жооп кылып, ай момундай болуптур, ушундай кылбагыла деп. Бирок памперстен баштап толгон токой уяттуу нерселер бар экен да. Чыгаргандан уялдым да. Анан болбосо мен ошол видеону көргөндө мен дагы мамлекеттик ипотекалык компанияны баш кылып, куруучуларды төш кылып, катуу бир жазалайын деп калдым эле. Бирок аларда күнөө жок экен. Албетте курулуштун кемчиликтери, элдин сын пикирлери, сунуштары да сөзсүз каралат. Курулуштардын кемчиликтери болсо толукталат. Муну мамлекеттик ипотекалык компания эске алып койушуңар керек. Açki geçe normal. 4-chi blok kirishi.
ikkinchi blok kirishaga mana sandiq, ko'rpachalari bor. Mana bular bu yerlar tualet qilib qo'ygan. Вообще mana bu tepalarga piva mivalarni ichib qo'ygan. Burada giryasib qo'yibdi-da. Musoqlar. Bunun içi jatat mına ağıt mına. Trappenler jatat, prosinalar jatat. Kuday urgan emelerken singer go bu ya yaşaganlar. Mına karaçı nenin bardığı jatat mınan içinde mına ana. Trapka jatat, ananda marilli jatat, ananda prosina jatat. Belki köçüke koygan bari çoğu jatat bilet nerede. Su olup da. Var götün ötür gaz ver de koysun.